Акыркы мезгилдерде Кыргызстанда Арашан породасындагы кой кочкорлордун саны өсүп, алды борбордогу батир, кымбат унаалардын баасына тете болуп калды. Мындан улам көбү киреше табуу максатында кармашса, айрымдары чарбаны асылдандыруу үчүн багышууда. Дегеле малдын асылдуулугун арттыруу максатында сандан сапатка өтүү учурдун талабы. Мындан улам Кочкор районундагы Аракөл айылынын жашоочусу мына ушул Кайыпбековдордун үй-бүлөсү бүгүнкү күндө койлордун дээрлик 100%-ын койдун Арашан породасына өткөргөн. Союз тараганы мал чарбасы менен алек болуп келген бул үй-бүлө койлордун дээрлик 100%-ын Арашан породасына өткөргөн. Тут малы келгендигине байланыштуу жакында эле кыш тоодон келип төлүн берип жатат. Мындан улам кол карап чөп тоютту көбүрөөк талап кылышууда. Жем чөптөн булар жакшы эле жейт да, көп эле жейт чоң да. Баары кесими чоң, сөөгү оор болот. Вести да жакшы берет булар. Булар кыргыз койдон ушинте отуруп, көп жылдан бери Арашан кылып отуруп булар эми. Эми болду, азыр булар тоодо дагы, түстө да бирдей жүрөт да. Жайнат санын көбөйткөндөрү сапатын өткөнү жакшы болот ба азыр. Анын сапаты жакшы эле болду азыр. Козуларын сатсаң деле жакшы кымбат баада сатылат. Коюн сатсаң деле кымбат баада сатылат бүт. Эми жакшы эле. Мына бу Боря деген кочкор бул кочкорду 6 айлык кезинде 200 000 сомго сатып келгенбиз муну. Арашан кой кочкорлордун сөөктөрү жоон жана булчуңдары чоң болгондуктан салмагы оор болот. Кочкору 2 жаштан өткөндө 65%га чейин, ал эми кою 55%га чейин эт берет. Ошого жараша түйшүгү дагы жеңил эмес. Анан калса бир жагынан облуста жүн тери иштеткен ишканалардын жоктугу фермерлердин ишин аксатып жатат. Козуларын сойгондо ошо 39, 35, 40 чейин берет. Борк 1 жаш болоюн деп калган, 1 жаш болуп калгандар. Анан эми койлор андан көп эле болот. Кочкорлорду сойгондо, кочкорду сойгондо 98, 99, 100 кил туш берген да. 100 килдей кирет. Бакканда деген мал менен багып туруш керек. Жем суусун убагы менен берип туруш керек. Тоютту көбүрөөк талап кылат да мындай. Расход көбүрөөк болот буларга. Кыргыз койлордон айырмаланып чоңураак болушат да. Салмактуу келишет. Арендага сурашат. Сатып алуучулар, коз кочкорлор сатып алышат. Башка жактардан да келишет. Каяктан келишет? Көл тараптан базарга да алып чыгабыз. Токмо кочкор базарларын алып чыкканда ошол жактан да алышат. Бүгүнкү күндө асыл тукум койлорду багуу абдан кирешелүү экендигин Кочкор районунун фермерлери жакшы түшүнүп калды. Арашан тукумундагы койлорго барган сайын элдин кызыгуусу артууда. Алардын бири ушул эле айылдын тургуну Эрмек Эркинбек уулу дагы бар. Акыркы 5 жылдан бери Арашан багып, азыр көптүр киреше таап жаткандардын катарында. Чүйдүн мыкты койлорунан деп 10 баш кой алып келгенбиз. Ошондон башталган Арашан деп кийин 2 жыл, 3 жыл эле болбоду. Аябай мындай популярный болуп чыкканынан. Ага чейин ушул өзүбүз кой асылдандыралы деп алып келгенбиз. Азыр быйыл 4-5 жыл. Мурункусын болсо Карзай деген атактуу кочкордун алып келип салганбыз. Анан бул ушул кочкорду быйыл күзүндө жаңы алып келдик. Мал асылы тоюттан демекчи, аны багуудан биринчи чык тоютун камдап аларга туура кам көрүү маанилүү. Мындан улам жалпы дыйкан фермерлерге сапаттуу тоют айдоо боюнча түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Жүгөрүнү чаба турган атайын спецтехника алынды. Анан жалпы элдагы былтыр 1-2 айдагандар болгон, бир 18 гектардын тегерегинде. Быйыл да аны да көбөйтөбүз деп атат. Себеби дегенде жанагы асыл тукум малды баккандан кийин сөз түрдө кааласа каалабаса дагы тойту талап кылат экен. Ошончолук сүт берип, эт берип аткандан кийин, вес берип аткандан кийин мал багууда алардын саламаттыгы башкы орунда болуусу шарт. Андыктан өз учурунда эмдөө чараларын көрүп, мал ылаңын алдын алуу зарыл. Жазгул Зубалиева, Шамин Болотбеков, Нарын жаңылыктары, Кочкор району.